Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирдеги кабарлардын кечки чыгарылышы студияда мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Авиакырсык 186 миллион сомдон ашык зыян келтирген, бирок бул алдын ала чыгарылган божомол. Учак кыйраган айылдагылар ууланган эмес, алар сасыктоого кабылганын Саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Эми студенттердин экзамен учурундагы жообу видеокамерага жазылат. Жаңычылдык коррупциянын түп тамыры менен жоя алабы? Мугалимдердин сабагынын сапатында. Өлкөдө 15 майдан тарта аналогдук телеберүүлөр токтотулат. Өлкө аймактары ага толугу менен даярбы? Малой мощности автоматический ретранслятор коебуз деп пландашууда. Өзгөндөгү Арстанов атындагы мектепте окуучулар суукта билим алышууда. Анткени имараттагы жылытуу системасы иштебей жатат. Мектептин директору чыркырап, балдарым ушундай суукта калды деп атса дагы. Алдын ала маалыматтар боюнча Манас аэропортуна жакын аймакка кыйраган учактын айынан 186 миллион сомдон ашык зыян келген. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Акматов билдирди. Буга чейин Дача айылындагы авиакырсыктан улам 23 туракчай талкалангандыгы маалымдалган. Эске салсак, 16 январда Boeing 747 учагы Манас эл аралык аба майданынын жанындагы Дача айылына кулап, анын кесепетинен 39 киши каза болгон. Алардын 4-өө экипаж мүчөлөрү эле. Дача айылынын тургундары авиакеросинге уланган эмес, алар сасык тумоого кабылган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, уландык деп кайрылгандардын анализ алынып, жыйынтыгында алар сасык тумоого кабылганы аныкталган. Бейтаптардын бири гана кычкылтек газына уланганы тастыкталды. Учурда ооруп келгендердин абалы туруктуу. Министрликтин билдирүүлөрүнө ылайык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн кызматкерлери кырсыктан авиакеросин аккан аймакты тактап, Күйүүчү май 25 үй жайгашкан айылдын линейная номер 9 көчөсүнө акканын аныкташты. Май көп агып, жыттанган жерлерден топурактын үлгүсү алынып, изилдөөгө жөнөтүлгөн. Жыйынтыгында адам ден соолугуна коркунуч туудура турган эч кандай зат табылган эмес. Авиакырсыктан жабыркагандарга Баткен облусундагы мекеме ишканалардын кызматкерлери 1 миллион 600 миң сом которду. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясы 40 миң сом, Исвана шаардык мэриясы да 40 миң сом, Баткен райондук администрациясы 30 миң, жергиликтүү тургундар үчүн ачылган пункттардан 30 миң сомдой акча чогулган. Мындан сырткары 300 килограмм азык-түлүк, жылуу кийимдер жана төшөктөрдү жардамга алып келишкен. Учурда авиакырсыктан жабыркагандарга жардам берүү улантылууда. Бир эле Бишкек шаар эмес, бир деле бүт Кыргызстандын башына түшкөн мүшкүл болду. Биз баарыбыз жүрөгүбүз ооруп кабыл алдык. Эми ошо кыш мезгили болгон үчүн биз ошо жылуу кийимдерди алып келдик. Балдарга, кыздарга жылуу кийимдерди алып келдик. Алардын кайгысын тең бөлүшөлү деп атабыз. Эми колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Студенттердин экзамен учурундагы жообу эми видеокамерага жазылат. Буйрукту Билим берүү жана Илим министрлиги чыгарды. Ага ылайык 20 январдан баштап видеокамераларды жогорку жана орто окуу жайлар сатып алууга киришишти. Максат студент менен окутуучунун ортосундагы өз ара келишим коррупциясын токтотуу. Бирок талдоочулар бул жаңычылдык жемкорлукка бөгөт коеруна ишенишпейт. Мунун ордуна окутуучулардын маянасын көтөрүү көбүрөөк натыйжа бермек дешет. Билим берүү министрлигинин жаңыча кадамы жөнүндө кененирээк Гүлзира Бакаева айтып берсин. Разаков атындагы мамлекеттик техникалык университетинин студенттери алгачкы жолу видеокамеранын алдында экзамен тапшырууга аттанышты. Мамлекеттик экзаменди окутуучулар жамааты көзөмөлдөп, уюлдук телефондор алынган. Түз байланыш окуу иштери боюнча проректордун бөлмөсүнө уланып, ага студент менен окутуучунун суроо жообу угулат. Экзамен көзөмөлдөнүп тапшырылып атат. Бирок бул үнү менен жазылып атат дейт. Жетекчилик азыр кандай экзамен тапшырып атышат, балдар ошону көрүп турат. Бул тажрыйба жакшы экенин окутуучулар жамааты айтат. Анткени студент менен өз ара сүйлөшүп, акча аласыңар деген ой жетекчиде жоголот. Мыкты далил болуп, нааразы болгондор жообун кайра көрөт. Эгер окуу жайлардын каражаты жетип, өтүлгөн сабактарда видеого түшүрүлсө, окутуучунун сабак болгон салкын мамилеси оңолот.
Mugallimlerin sabak ötünün sapatında kişine bir başkaça mamile kılışat dep oylayм. Mugallimler antken degen eger arız düşse işte sapatsız okutat degende ошондо balkim kebir aytat men жакшы эле окутам, бирок эмне болуп атканын билбейм дегенде ошондо карап мындай тез келсек болот да. Бул тажрыйба дүйнөлүк практикада колдонулат. Алардын катарында Чехия мамлекетин атасак болот. Жогорку окуу жайлардын жааматы видео байкоо аркылуу ар бир студенттин кайсыл сабакка келгенин тактап, көзөмөлгүч. Мындай ыкма Кыргызстанда канчалык деңгээлде ишке ашат азырынча так эмес. Бирок Билим берүү министрлиги колдон келген аракет менен заманга ылайыкташууну көздөйт. Өзүбүздүн баягы иш-чараларыбыз бар да. Ошо ошол эле өткөн мамлекеттик экзамендер же болбосо сессиялар кандай өттү деп текшерип, ошол маалда биз барып карап көргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Алар мамлекеттин тышкары чыгып кетип иштеп, заочно окуп жүргөндөр. Алар ошол келбей эле баягы мурда коррупциялык жолдор менен экзамен алып кетишти да. Биз ошого бөгөт коюлду. Бул ыкма Бишкекте 2014-жылдан тартып иштейт. Алгач Кыргызстандын тарыхы боюнча экзамен гана видео көзөмөл алдында өткөн. Анткени аталган сабакты көпчүлүк жетиштүү билбегендиктен окутуучуларга пара берүү ушул сабактан күч болгон. Бирок мындай ыкма студенттердин билимге умтулуусун күчөтпөйт дейт 20 жылдан ашык мугалимдик кесипти аркалаган Нургазы Маматов. Айтымында алгач адамдын аң сезимине революция жасап, ой жүгүртүүнү жандантуу талап. Өзүнүн баягы кесипке болгон кызыгуусу болмоюнча бул коррупцияны ошондой эле бир эле камера менен же башка нерсе менен токтотуу кыйын да. Негизги революцияны, коррупциянын күрөшүн аң сезимден башташ керек да. Себеби мугалим эгерде жанагы студентке керектүү бааны кое турган болсо, ошол камераны койгондо деле ал өзүнө керектүү бааны кое алат да. Бирок акырындык менен билимге умтулгандардын саны арбып барат. Талдоочулардын баамында коррупцияны токтотуп, студенттин билим сапатын жакшыртууну каалаган өлкө окутуучунун айлык майнасын жогорулатуусу талап. Мында багыт түзөлүп, акырындык менен видео көзөмөл керексиз буюмга айланат. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек. Ал арада бул жаңычылды коомчулуктун дагы талкуусуна жем таштады. Айрымдар видео байкоо орнотуу жаштарды билим алууга аракеттерин жогорулатат десе, көпчүлүгү пара берүү фактыларын азайтат деп жатышат. Ал эми окутуучулар менен студенттер буга кандай көз карашта? Алдыдагы сурамжылоодон көрүңүз. Баары байкалып турат да. Билим, кимдин билими кандай, кимден көчүрбөйт. Өзү мындай самостоятельно заниматься этет да. Ушундай деп ойлойм. Жоопкерчиликти көтөрөт. Аракет кылат, уят болбойн дейт ошо да. Элден ал жакшы болот. Мен кошулам ошо. Себебинде дали мугалимдер пара алат, андай мындай дейт го. Ошо пара алгандар жоюлат эле да. Чындык болот эле да. Бул жаштарга биз үчүн ата-энелер да кыйналбайт эле. Негизи бирок жакшы. Бирок студенттердин чөнтөгүндө туура келбейт да, нерсечи. Ачыгы да, бул айкын нерсе бар го. Эмени балдарды, кыздарды карап турат да, мындай контролдоп көчүрбөсүн, андай мындай деп. Мен жакшы деп ойлойм. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариаты Аскаровдун сот өкүмүнө байланыштуу терең тынчсыздануусун билдирди. Кыргызстан сотунун саясий активист жана журналист Азимжан Аскаровду өмүрүнүн аягына чейин абакта калтыруу өкүмү терең тынчсыздануу жаратууда жана өлкөнүн сот системасында олуттуу кемчиликтер бар экенин айгинелейт дейт жогорку комиссар Зейд Раат Ал-Хусейн. Сот өкүмү Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Аскаров мыйзамсыз алынганы, абакта ырайымсыз шартта кармалганы, кыйноолорго тушугуп өзүн коргоого тиешелүү деңгээлде даярдануу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылганы тууралуу чечимине карама-каршы келет деп белгиледи Улуттар уюмунун жогорку комиссары. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү кайрадан Кыргызстанда Аскаровдун өкүмүн өзгөртүүгө чакырды. Өлкөдө 15 майдан тарта аналогдук телебөрүүлөр токтотулат. Ал үчүн республикадагы 95% аймак санарипке туташылган. Калган 5%-ына сигналдар жеткиликтүү эмес. Анткени алар толуу коктуларда жайгашкан аймактар. Андыктан аларда убактылуу аналогдор өчүрүлбөйт. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалымдашты. Ал тапта өлкө аймагындагы телерадио берүү станциялары толук санарипке даярдыгын билдиришкен. Учурда радио релейлик станциялардын түштүктөгү башкармалыгы да толугу менен санариптик берүүгө даяр. Темага Бегим Аясанова токтолот. Бул бөлүмдө өлкөнүн түштүгүндөгү аналогдук телеберүүлөр көзөмөлгө алынат. Мында азырынча сайыз убагындагы аппараттар да иштеп жатат. Аларды техникалык жактан көзөмөлдөгө Данияр Рахманов дайындалган. Ал күн сайын Кыргызстандын түштүгүнө аналогдук эфирлерди үзгүлтүксүз беришин көзөмөлдөө алат.
эки телевизордо цифровой ошко кетип аткан менерди программаларды көзөмөл кылабыз. Калганында аналогдук жакында майда өчөт деген программаларды көзөмөл кылып турабыз. Май айынан тарта аналогдук берүүлөр токтотулат. Ошондо бул бөлмөдөгү аппараттар өчүп, санариптик берүүчү заманбап жабдыктар гана иштейт. Бул Ош шаарында санариптик сигналдарды жеткирүүчү заманбап аппарат 2014-жылы келтирилген. Мындай жабдыктар Ош облусу боюнча дагы 10 иштеп жатат. Алар мамлекетке караштуу жалпы 31 каналга санарипти көрсөтөт. Цифрага өтүүгө техникалык каражаттар коюлган. Бардыгы берилип жатат. Ош областында эми бардык аймактарын деп айтыш кыйын. Азыркы күндө чоң шаарлар жана көп калктын көп жайгашкан жерлери. Санарипке өтүүнүн этаптарына ылайык алгач чоң шаарлар жана эл жыш жайгашкан аймактар туташылган. Азыр болсо Кыргызстандын 95% теле берүүнүн заманбап этабына өтүшкөн. Калган 5% катаал тоолуу аймак болгондуктан санариптин сигналдары жеткен жок. Алар ошонун арасынан азыр 211 мындай санарип форматта малой мощности автоматический ретранслятор коебуз деп пландашууда. Анын графигин мамлекеттик атайын түзүлгөн мамлекеттик комиссия санарип форматка өтүү телекөрсөтүүлөр комиссиясында бекилет. Буга чейин санарипке туташылган техникаларда көйгөйлөр жаралган, элден суроо талап күчөгөн эле. Андыктан атайын багыттагы адистер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Азыр болсо калк 12-12 кыска номери аркылуу көйгөйлөрдү билдирүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. 15 апрелден баштап эң кызыктуу программада кара заставканы коюп баштайбыз. Телекөрсөтүүлөр 15 майда өчөт. Даярдангыла, сатып алгыла деген да заставка кетет, 1 ай кетет. Азыр Кыргызстандын аймагына санарип жеткирүүчү жалпы 54 телемунаралар тургузулган. Алардан жалпы 31 канал туташылган. Эске салсак, Кыргызстандын санариптик берүүгө 2008-жылдан баштап өтүүгө камынган. 2014-жылдан баштап атайын сигнал өткөрүүчү станциялар тургузулган. Санарипке өтүүнүн себеби өлкөнүн маалымат коопсуздугун сактоо болсо, өнүккөн өлкөлөргө карай маалымат айдыңын заман талабына шайкеш кылуу экинчи кадам болгон. Бегимай Асанова, Азамбуз Риков, ынтымак. Өзгөн районунун Төрткөл айылындагы Тагай Арстанов атындагы мектепте окуучулар суукта билим алышууда. Анткени билим берүү мекемесинин жылытуу системасы иштебей жатат. Ноябрь айында мекемени Алам курулуш компаниясы ремонттон өткөрүп, отказан алып берген болчу. Бирок орнотуп ишке киргизген жок. Ал эми айыл аймактын башчысы жаңы алынган отказан башында эле иштебей маселе жаратканын билдирди. Жылытылбай калган бул мектептин көйгөйү жогорку кеңешке чейин жетти. Тагай Арстанов деп аталган бул мектепте кыштын күнүндө мынтип жылуулук берилбей жатат. Мунун айына билим алган 1000ге жакын окуучу жылуу кийимчен отурууга аргасыз. Билим берүү мекемесин буга чейин жылытып жаткан 2 мештин дагы эскилиги жетип, колдонууга жарабай калды. Чындыгында баягы суук мезгилдерде отту жагып баштаганда анын бир проблемалары чыгып, суулар трубалары жарылып, печканын кайсы бир бөлүктөрү жарылып, суулар чыгып, утечка болгон мезгилдер болду. Бирок окуу жылынын башында мекемени ремонттон өткөрүү үчүн тендер жарыяланган экен. Тендерден Алам курулуш компаниясы утуп алып, 6 миллион сомдук жумуштарды аткарган. Анын ичинде мектепке отказан алып келип, ишке киргизбей качкан. Курулуш компания жылытуу системасын иштетип берүү боюнча макулдашуу болбогонун билдирүүдө. Жок, бул тендерге булар дополнительный ушул котелго гана акча бөлүнгөн, ушул отказандын өзүнө гана. Ал эми айыл аймактын башчысы кыш мезгилинин алдында район жетекчилерине мектеп жылытуу мезгилине даяр деп отчет тапшырган. Бирок бүгүнкү күндө ал жалган кептер далилденип, кайра эле окуучулар суукта билим алышууда. Булар менин кабинетимде турат азыр. Кышка даярдыкка чейин бүтүрүп беребиз деген гарантиялык катты берип коюшуп, котельниди алып келип убагында коюшту, бирок котельни иштебей калды. Бул маселе жогорку кеңешке чейин жетти. Мындан улам депутат Улукбек Ормонов баштаган курам мекемедеги абал менен таанышканы келишкен. Алар окуучулардын суукта билим алып жатышына жол бергендердин ишин сынга алып, көпкө узабай мектепти жылытуу тапшырмасын коюшту. Мени өкүндүргөнү ушу райондун жетекчилиги ушул маселеге көңүл бурбагандыгы. Себеби мектептин директору чыркырап, балдарым ушундай суукта калды деп атса дагы райондон бир дагы бул маселеге көңүл эч ким бурган эмес, райондун акими. Белгилей кетсек, мектеп мындан 2 жыл мурун электр энергиясы аркылуу жылытылып келген, ал үчүн төлөм кымбат болгондуктан отказан аркылуу жылытууга өткөн болчу. Билим уясы 1974-жылы курулуп, 75-жылы пайдаланууга берилген. Учурда мектепке чейинки даярдоо курсу менен 1040 бала билим алууда. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, ынтымак.
Мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө өзгөн шаарынан жер тилкеге муктаж. Себеби алардын үйү райондун толуу аймагында жайгашып, ооруканага убагында жетип келүү кыйынга турат. Ошондуктан шаарда жашасак, балдарымды убагында ооруканага алып барууга мүмкүнчүлүк жаралмак дейт экинчи топтогу майып Сулайман Калыков. Ал бул маселени чечип берүүсүн суранып, бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылуу жасаган. Бирок Калыковдун мындай муктаждыгынан кабардар болгон район жетекчилиги жер жок экенин айтып, үмүтсүз жооп кайтарган. Эми 64 жаштагы аксакал коомчулуктан жардам колун сураанарына ишеним артып жаткан чагы. Өзгөчө тагдырга туш болгон Калыковдордун үй бүлөсү менен биздин чыгармачыл топта таанышып кайтты. Биринчи топтогу майып Гүлмира Калыкова 45 жашта болсо, иниси Алтынбек Калыков 28 жашта. Бир туугандар тубаса шал оорусу менен жабыркашат. Экөө тең ордунан жылбай төшөктө жаткандыктан жаш баладай дара тушаттырып өз алдынча тамактана алышпайт. Күтүүсүздөн бир айда 3 жолу талмасы кармаган Алтынбек Калыковго айылдык дарыгерлер кайдыгер мамиледе болуп, чакырган убакта келишпейт экен. Анан оолумда талма бар, ушул кээде эле туруп же жатканда, же түн ортосунда кайсы убакта ушундай болуп тырышып жат калат да, тил наракка кетет, анан кан куюлуп кетет. Ушу бир 10 мүнөттө ушундайдан анан бутумду калайт, мен колумду калайм, ушинтип атып анан кийин зорго кайра акыбал өзүнө келет. Көлдүк айылы райондун борборунан 60 чакырым алыс жайгашкандыктан балдары ооруп калганда ооруканага жеткирүү кыйынга турат дейт аксакал. Буга биринчиден өзүнүн унаасы жоктугу себеп болсо, экинчиден үйү тоонун түбүндө жайгашкандыктан чоң жолго чыгуу үчүн эле жарым чакырым басууга туура келет. Кызымдын тагдыры андай. Анан баламы вакуум менен төрөтүп алышкан экен. Вакуум менен төрөткөндө бир жак мээ суюлуп чыгат экен. Ушундай болуп чыгат экен. Болду ушул бойдон анан кийин мына акыбалга келип. Ушундан бери багып отурабыз. Ал сиемди, чичамды башканы билбейт. Аллейда мына көп. Тагдырдын татаал сыноосуна кабылган Сулайман Аксакал өзгөндүн борборунан 4 сотук жер тилкесин бөлүп беришсе деп бийлик өкүлдөрүнө кайрылуу жасаган. Себеби ал ооруканага жакын жашасак, уулумдун талмасы кармаганда дарыгерге убагында көрсөтүп турганы мүмкүнчүлүк жаралмак деген үмүттө. Бирок Өзгөн районунун акими Аттокур Тажибаев бул үй бүлөгө акчалай жардам көрсөтүлүп жатканын айтып, жер берүүгө шарт жок экенин билдирди. Жер маселеси Калыков Сулайман экенин өзүнө да түшүндүргөнмүн. Калыков Сулайман эке сураган жерден жер маселеси жок болуп атат. Ал киши борбордон болсо, больницага жакыныраак жер болсо деп атат. Андай жерлер бүгүнкү күндө бардык мындай жерлер калбай калган. Биринчи топтогу 2 майып баласынын азабын тарткан аксакал инсульт оорусуна да чалдыккан. Ошондон улам Калыков тийиштүү тараптарга кайрылып, бирок тыянак чыкпагандыктан эми коомчулук жардам колун сунаарына ишеним артып турган чагы. Эгер жардам берүүнү каалаган жарандар болсо, төмөнкү номурга байланышып көмөк көрсөтсө болот. Алмаш Бараталиева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Баткен облустук китепканасы өлкөдөгү эң начар китепканалардын катарына кирди. Буга облус деңгээлине жараша шарттардын каралбаганы себеп. Тагыраак айтканда, китепкана райондук макам боюнча иш жүргүзүп, окурмандарды тейлөөдө көйгөй көп. Эмеректердин жетишсиздигинен китептер текчеден орун албай сакталып турат. Жылуулуктун жоктугунан окуу залында китеп окууга мүмкүнчүлүк жок. Эң башкысы, китепкана ижарадагы имаратта туруп, өздүк кеңсе курулмайынча жогорудагы маселелер чечилбейт экен. Облустук китепкананын азыркы абалынан Феруза Аскарбек кызы кабар алды. Китепкана 2014 жылдан бери облустук статус менен иштеп келет. Андан бери көп убакыт өтсө да штат бирдиктер менен толукталган жок. Эреже боюнча облустук китепканада 29 кызматкер иштеши керек болсо, мурдагыдай эле 18 ишчи эмгектенип келүүдө. Ага кошо китепкана үчүн атайын кеңсе да каралган эмес. Ошондуктан буга чейин ресторан болуп келген эски имаратта ижарада турушат. Кеңсе атайын китепкана үчүн курулбагандыктан шарттар түзүлгөн эмес. Штат бирдиктери менен толукталып элек. Анан орг техникалар мына бизге азыркы күндөгү заманбап орг техникалар жетишсиз. Китепкананын анан жылытуу системасы мына зал чоң болгондуктан эми атайын китепкана эмес үчүн ушу шарты жакшы жооп бербейт, бирок эми азыр иштеп жатабыз да, кышында кичине кыйынчылыктар болуп жатат мына жылытуу системасы боюнча. Ошондой эле кошумча эмеректерди сатып алуу маселеси да бар. Тартыштыктардан улам айрым китептер текчелерден орун албай турат. Облустагы башка китепканаларда жок колдонуулар бул жерден табылгандыктан
Күнүнө кеминде 100дөн ашык окурман келет. Айрым учурда анын тең жарымына китепкананын өзүндө окууга мүмкүнчүлүк түзүлбөйт. Себеби окууканалар жылыбайт, асты бетон болгондуктан ным да тартып турат. Башка жерден таппаган китептерди ушул жерден табабыз, келип окуп кетебиз. Бирок бул жерде келип окуганга шарттар жок, суук. Бул биздин китепканабызда шарттар жок, бул жер суук. Суук болгондуктан биз китептерди үйүбүзгө алып барып окуйбуз. Эгерде шарттар болгондо ушул жерге келип китеп окуйт элек. Окурмандарга ыңгайлуу шарттар түзүлбөгөнүнөн улам 2016-жылы өлкө ичиндеги эң начар китепкананын катарына кошулган. Китепкана жетекчилиги имарат маселеси менен бир канча жерге кайрылышкан. Жыйынтыгында 2015-жылы шаардан алыс эмес жердеги Чет булак кварталынан 50 сотук жер бөлүнгөн. Бирок ушул убакка чейин курулуш башталбай турат. Коллеждин үстүдө 50 сотук жер берилген. Аларда уже китептери бар жобу бар. Проекттерди даярдайбыз деп апуну алган. Пока бизге проект бүткөн боюнча главный архитектор менен согласовать этиш керек болот. Келелек али. Значит, проект али даяр боло элек болуш керек. Каражаттары жок болуп атат окшойт. Бирок жер участкасы 50 сотук бар. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкенде китепкананын долбоору даяр болсо, ошонун негизинде сметалык база аныкталып, каржы булактары карала баштайт. Эгер каржы мамлекеттик казынадан бөлүнүп бериле турган болсо, курулуш иши тездетилет. Фирuz Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак. Кыргызстанда диний билим берүү системасын жакшыртуу максатында долбоор иштелип чыкты. Учурда ал коомдук талкууга коюлуп, тиешелүү адистер өлкөнүн бүт аймактарында иш алып барып жатышат. Концепциянын бет ачары бүгүн Ош шаарында да тааныштырылып, билим берүү жана дин өкүлдөрү чакырылган. Бул күнү өлкөдө дагы кандай окуялар катталды, жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө камтылган. Кыргызстанда диний билим берүү системасын жакшыртуу максатында долбоор иштелип чыгып, учурда мониторинг жүргүзүлүүдө. Долбоор мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиясы билим берүү жана илим министрлигинин демилгеси менен 2016-жылы коомдук талкууга коюлган. Азыр концепция өкмөттүн токтому менен бекитүүгө сунушталып жатат. Эгер мыйзам кабыл алынса, чет өлкөгө диний билим алууга кеткендерди көзөмөлдөгө шарт түзүлмөк дешет демилгечилер. Ага кошо эле Кыргызстанда радикализм, экстремизмди алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Себеби окутуу 4 баскыч менен жүргүзүлөт. Мыйзам долбоору боюнча диний окуу жайларга 9-классты бүткөн гана адамдар окуй алат. Азыркы күндө ошол концепциянын долбоорун алкагында 10 пилоттук мектепте Кыргызстан боюнча дин маданиятынын тарыхы деген сабак киргизилген. 16-жылдын сентябрында, мына азыркы 17-жылдын февралында ошол сабактын мониторинги жүргүзүлөт. Анан пилоттун натыйжасы белгиленет, аныкталынат. Өлкөдө аймактык басылмалар үчүн маалыматтык сайт иштелип чыкты. Маалымат жана массалык коммуникациялар департаментинин аймак пресс чекит KG сайтынын расмий бет ачары бүгүн болду. Аталган сайттын эң негизги максаты өлкөдөгү, аймактардагы жана алыскы тоолуу, чек ара аймактарында жайгашкан калктын көйгөйлүү маселелерин бийликке жеткирүү болуп саналат. Сайт аркылуу бардык телеканалдардын программасына орун берилип, жарандарга толук жеткиликтүү болот. Анда жалпысынан 46 мамлекеттик аймактык басма сөз каражаттары негизги орунду ээлеп, мамлекеттик, расмий жана өзбек тилдеринде чыгарылат. Эми чыгарылышыбыз эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Орусия, Иран жана Туркия Сириядагы ок атышпоо келишимин көзөмөлдөгөн 3 тараптуу механизм тууралуу макулдашты. Астанада аяктаган 2 күндүк сүйлөшүүлөрдүн соңунда 3 өлкө тең 8 февралда Женевада өткөрүү пландалып жаткан тынчтык сүйлөшүүлөргө куралдуу оппозиция өкүлдөрүнүн да катышуусун колдоду. Жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунан Сирия маселеси боюнча атайын өкүлү да катышты. Өткөн суткада Казакстандын борбору Астанада Сириядагы элдешүү жараяны боюнча сүйлөшүүлөр аяктады. Ага Сирия оппозициясы, Дамасктан өкүлдөр, Иран, Орусия жана Туркия бийлиги катышты. Жыйында Сириядагы ок атышууларды токтотууну көзөмөлдөгөн 3 тараптуу механизм тууралуу макулдашылды. Бул үчүн Астанада келерки айдан тарта атайын топ ишке киришмекчи. Сүйлөшүүлөр 2 күнгө созулду. Андагы чоң жетишкендик Сириядагы козголоңчулар менен тынчтык орнотууну көздөгөн тараптар бир жерге жыйнала алышканы болду. Бирок ошентсе да келишимдер ортомчулар аркылуу макулдашылып жатты. Ошондой эле жыйынга Бириккен Улуттар Уюмунун атайын өкүлү Стефан де Мистура катышты. Ушул күнгө чейин сүйлөшүлгөн элдешүү жараяндары толук аткарылбай келген. Бирок бул ирет 3 өлкө бул маселени көтөрүп башында турушат. Жыйында кабыл алынган ок атууларды көзөмөлдөө механизми жакшы жыйынтык берет деп ишенемин.
Ага катар Демистура көзөмөл процесси Бириккен Улуттар Уюмунда көзөмөлдөнүшү керектигин кошумчалады. Ошондой эле бул макулдашуулар Женевада да талкууланарын баса белгиледи. Сирия маселеси боюнча келерки жыйын 8 февралда Женевада өткөрүлмөкчү. Германия бийлиги 2017 жылы гуманитардык жардам үчүн 1 миллиард 200 миң евро бөлөрүн ачыктады. Өлкөнүн тышкы иштер министринин айтымында, бул жылы дүйнө элинин гуманитардык жардамга болгон муктаждуулугу өсүшү мүмкүн. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Германия чоң суммадагы жардам көрсөтүү боюнча АКШдан кийинки экинчи өлкө болду деп белгиледи. Германия 2017 жылдын эсебинен гуманитардык жардам үчүн 1 миллиард 200 миллион евро бөлүүгө даяр. Мындай билдирүүнү өлкөнүн тышкы иштер министри маалымат жыйында жасады. Айтымында быйыл дүйнө экономикасы финансылык колдоолорго муктаж болушу мүмкүн. Өткөн жылдагы экономикалык каатчылык 2017 жылда уланышы күтүлүүдө. Буга байланыштуу гуманитардык жардамга болгон муктаждыктар өсүшү мүмкүн. Министрдин айтымында Германиянын кирешеси акыркы жылдары канааттандырарлык деңгээлде өскөн. 2013 жылдан бери өлкөнүн гум жардам үчүн делген кирешеси 6 эсеге өстү. Ага катар Германия бул жылы гуманитардык жардам үчүн 1 миллиард 200 миллион евро бөлөт. Тышкы иштер министри менен биргеликте маалымат жыйында Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссары да сөз сүйлөдү. Анын айтымында бул жылы Бириккен Улуттар Уюмуна чоң суммадагы жардам көрсөткөн донорлордун Германия АКШдан кийинки экинчи мамлекет болду. Бул арада согуштук аракеттер жүрүп жаткан өлкөлөрдөгү гуманитардык көйгөйлөр да талкууга коюлуп, андагы тургундарга өтө кылдат көңүл буруу керектиги белгиленди. Ушуну менен кабарлардын кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.